Мен Замирбек кызы Альбина, 97-жылы болом. Кара Балта шаарынан, Кумарык айылынан төрөлгөм. Келечек компаниясын мен Россияда иштеп жүрүп, жеңем аркылуу билдим. Биринчи жеңем көрүп, жеңем жактырып, анан кийин мени күттү жумуштан. Кечинде келсем, Альбина ушундай келечек компаниясы жөнүндө көрсөтүп айтты, ушундай экен, давай кылып көрөлү деп, аракет кылайлык деп. Башында ошо келечек компаниясына кириштин алдында номерлери барго дейм. Башында жеңем көбүнчө сүйлөштү, Баяман деген бала менен. Россиядан алар через WhatsApp таанышып, сүйлөшкөн экөө. Анан кийинчерээк мага эмне деп сүйлөшкөндөрүн көрсөтүп, жазышкандарын айтып турушту. Башында Баяман айтып жүрдүк, канчадан салабыз, канча процент. Биринчи 4% төлөдү келечек компаниясына кириш үчүн. 40 миңдей туктук кириш үчүн, анан 25% төлөдүк го дейм, 250 миңди ушундай төлөдүк. Башында биз каяка саларыбызды билген жокпуз. Анткени жеңем көбүнчө сурап, кайсыл банкка салышыбыз керек, реквизиттерин бер, документтерди жөнөт, договорлордун баарын жеңеме жөнөтүп жүрдү. Анан банктын, именно РСК банк дейби, башында ошого салып жүрдүк. Печать бүт документтер менен, чектер менен отправлять этип турдук бияка. Миллионго жазылганбыз, миллионго алып атабыз квартира. Однокомнатная Кара Балтадан. Өзүм через видео көргөм, өзүм барып көргөн жокмун. Баарын жеңем издеп таап, эмелер менен сүйлөшүп, сатуучулар менен баарын көрүп, мага жөнөтүп турду. Анан мен жактырдым, однокомнатная квартира, залдары кенен, болот да жашаса. Мен атыма оформление болду. Кудайдын буйруганын күнү эме да. Башында мен деле ишенген жокмун, жеңем давай салып көрөсү, ишенем деп эметти. Анан мен башында ойлондум көп. Салсакпы, салбасакпы деп. Анан кийин мейли, давайте салсак салайлык. Ишенимдүү адамдар болгондон кийин, ушунча элдер келип катталып аткандан кийин бизди деле алдабайт го деп ишенип эле салдык. 8 жылга турдук. Айына 9 миң, почти 9200 төлөйм. Төлөш керек. 9200 айына. Силерге да ден соолук, келечек компаниясына ийгилик каалайм. Ар дайым бар болуңуздар.